11-ай 5-ай 11-айдын 4-күнү чил арыш. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12-ай 24 малдын 19-су. 5-айы ушул күнү туулат. Чил арыш малы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 225 градусуна келип жетет. Асманда жаа турган жылдыздар тобу көрүнөт. Мында күн абдан кыскарган маал болот. Ошого 5-айын чилдин арышындай кыска маал деген элестетүү менен атаганы билинет. Чил арыш маалында так айтканда ушул айдын 13 жаңысында бугунун оз чайкаары деген мезгил болот. Бул мезгилде тоо башы бурганактап кар жайт. Ал кар менен бугу оз чайкады болуп бугунун чуркаган кези эсептелет. 11-айдын 18-күнү 13 тогол. Кыргыз эсепчилиги боюнча 5-айынын 13 жаңысы үркөр менен ай тогошот. Того белгилери айкын болуп, аба бузулуп, жаан чачын болот. Бул күн бугунун оз чайкары мезгилине туш келип, тогол менен мезгил катталыш келгендиктен суук каакары менен келет. 5-айында бел курчайбыз, 5 тоголдо бел чечебиз болгон кез болуп суук түшөт. Ошондой белгиси менен бул тогол өтсө, жыл өз калыбында жүргөнүн белгилейт экен. 11-айдын 20-күнү токту тойбоз чөмү чукурга бас. Кыргыз эсепчилиги боюнча 12-ай 24 малдын 20-сы. 5-айы ушул күнү толот. Токту тойбоз чөмү чукурга бас маалы ушул айдын 15 жарыгын бүт камтыйт. Илимде күн өз жолунун 240 градусуна келип жетет. Асманда жаа турган жылдыздар тобу отурат. Токту тойбоз чөмү чукурга бас маалы деп аталышы күндүн эң кыскарган убакты болуп, канча эрте жайытка алып чыксаң да жайытка жеткенче эле кайра караңгы кирип, токту тойбой калат. Эрте менен жасаган оокаттын чөмү чукурга канча түшкү оокат жасалат. Түшкү тамакты жасап жеп, идиш аякты чөмүчтү жууп койсоң, ал кургаганча кайра кечки тамак жасалат дегенден чыккан. Күндүн өтө кыскалыгын мүнөздөгөн учкул сөз менен бул маалдар аталган. Ал токту тойбоз чөмү чукурга бас маалында атап айтканда 5-айынын 29 жаңысы кулжанын оз чайкары деген мезгил болуп, тоон баштарында бурганак кар жайт. Аны кулжа бурак атайт. Кулжа бурак дегени кулжанын чуркаган кези. Кулжа чуркаарда абдан сүзүшүп өз үйүрлөрүн табат. Кулжа буракта кулжа өөгөнү сийип, өөгүнө муз тоңот. Бугудан 20 күн кийин кулжа чуркайт. 5-айында 2 кайберендин куут мезгили болгондуктан күн бузулуу, бурганактоо көп болот. 5-айында бел ашпа, безилдеген суук болот деген мүнөздөмө ушул айга айтылган. Күн түн сара сепчилиги.